Сиздердин эмгегиңиздер улуттук баалуулуктарды сактоонун жана даңазалоонун негизги тиреги. Форумдун жүрүшүндө негизинен улуттук идеологияны бекемдөө, жаш муунду мекенчилдикке тарбиялоо жана руханий мурастарды даңазалоо маселелери кеңири талкууланды. Баяндамачылар өлкөнүн өнүгүүсү улуттук өзүктөн башталарын белгилешип, салт санааны, тилди жана тарыхты сактоо ар бир жарандын милдети экенин баса белгилешти. Бунун кадыр баркына жетүүгө мен ойлойм эң биринчи ошол биздин улуу муун калтырып кеткен тарыхты, биздин каада салт өрп адатыбызды сактоолук менен болот. Эгер аны унутсак, мен ойлоймун, бул келечекти жоготуп алгандыгыбыз болот. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгын аткарып алуу максатында бүгүн биз ушу район аймагында райондук форум өткөрүп атабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул кыргыз элинин улуттук баалуулуктары боюнча жерлерде, район борборунда эле эмес, ушул жерлерде ишке ашыруунун маанилүүлүгү тууралуу сөз кылуу максатында бүгүнкү форумду уюштурдук. Бул форумдун жыйынтыгы менен буюрса, ушу район аймагындагы айылдарда жергиликтүү тургундарга ушул жарлыктын маани маңызы тууралуу мындан ары иш алып баруу максатын көздөлдүк. Ошондой эле өзгөчө жаштардын ролу баса белгиленип, аларды улуттук баалуулуктарга сугаруу аркылуу келечек муундун жоопкерчилигин арттыруу маселеси көтөрүлдү. Мындан сырткары үй бүлөдөгү ата-эненин баланын орду, аларды туура тарбиялоо улуттук баалуулуктарды сактоого кошкон салым экени айтылды. Демек айтайын деген улуттук баалуулуктар ар бирибиз ата-энебиз, Кудайга шүгүр, ата-эне өзүнүн үйүнөн баштаса, андан кийин мектеп өзүнүн деңгээлинде өзүнүн балдарына туура тарба берсе, вуз өзүнүн деңгээлинде ошол студенттерине тарба берсе, кечке эле теориясын эле жаз деп 10 барак лекцияны жаздырганын ордуна балким айтам да, теориялык жагынан багыттаган кичине бир багыт берип койсом кандай болот деп элейм. Буңгу жолдордун учугун улай турган бизбиз. Бүгүн эң жакшы иш-чара өтүп атат. Мында эмгек сиңирген мугалимдер, администрация жетекчилери, районубуздун жетекчилери баардыгы чогулуп тур, баардыгы маанилүү сөздөр айтылып атат. Бул эми улутубузду өнүктүрүү үчүн бир гана жетекчилер эмес, мына баардык эл, баардыгыбыз, мындай айтканда бала бакчадан, үйдөн тарбия, үйдөн башталат дегендей, үйдөн башташыбыз керек экен. Ушул бүгүн алып аткан маалыматтарды биз элге толук жеткизишип, элдин демилгесин көтөрүп, мамлекетибиздин кадырын баркын көтөрүүгө туура келди деп ойлоп атам мен. Өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды сактап калуунун аракетин көрүшүбүз керек да. Эмне дегенде бүгүнкү күндө мына улуу муундар арасында мисалы үчүн кыргыздын аябай сонун каада салттары бар да. Мисалы улууну урматта, кичүүнү сыйла, анан алдыңдан өткөн кишиге салам бер, анан башка бир жерге барганда улуулардан озунуп сүйлөнбө деген бул айтылып калган менен аркасында абдан мындай философиялык терең мааниси бар ойлордо. Мына ушул улуттук биз каада салттарыбызды эч өзгөртпөстөн кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Жыйын соңунда резолюция кабыл алынып, улуттук баалуулуктарды сактоо жана коомчулук арасында кеңири жайылтуу багытында конкреттүү иш-чаралар белгиленди. Кондоз Жоробекова, Расул Акматов, жаңылыктар.